Саламатсыңарбы кымбаттуу жомок угармандар, жомокту жакшы көргөндөр, ата энелер бардыгыңыздар. Бул жомокту жаман көргөн эч ким жок. Бардык бала, бардыгыбыз бала болуп төрөлгөнбүз, бала болуп чоңойгонбуз, бардыгыбыз жомок дейбиз. Ошон үчүн мына Көкөтай Мерген жана анын эки уулу жөнүндө жомокту өткөндө баштаган элек. Азыр ошол Көкөтай Мерген бар дөөлөрдүн корунан өлүп, кийин анын балдары баягы байбиченин кабын жарып койгондон кийин айтып, ошончо күчтүү болсоңор, тентип жоголуп кеткен атаңарды таппайсыңарбы чүк ойногондон көрө деп кемпир айткан жерине келгенбиз. Деп ошол жерден баштайлы. Ошончо күчтүү болсоңор, менин кабымы жаргандан көрө, чүк ойногондон көрө, ошо жоголуп кеткен атаңарды таппайсыңарбы деп. Бул өтө балдардын намысына тийиптир. Эмне биздин атабыз бар беле деп. Айлын айын энеке, үргүлөйүн энеке, оозуң амай энеке, айтың, биздин атабыз ким эле, каякта эле дептир. Апаңан сура дептир. Силердин атаңар ошол дөөлөргө барам деп кеткен бойдон дайым жок, жоголуп кетти дептир. Балдар ушунда 6-7-ге чыгып калган балдар экен. Анан жүгүрүп үйлөрүнө барыптыр. Апа дептир, алтын көкөл айтыптыр, мен буудай кууруп бер, буудай жейин дептир. Беркisi айтыптыр, мен мага мака кууруп бер, мака жейин дептир. Жүгөрү мака. Макка жүгөрү деп коет. Илгери макка жүгөрү дешти экен. Ошо мака жүгөрү кууруп бер дептир. Анан кийин, биздин балдарыбыз чоңоюп, буудай жегиси келиптир. Биздин балдарыбыз чоңоюп, мака жүгөрү жегиси келиптир деп ата энелер эки казанга бири буудай кууруптур, бири мака жүгөрү кууруптур, баягы даңгыратып кууруп, парсылдап баягында болгондон анан кийин экөө айтыптыр. Апа, немеден салып бер, алып берем дептир. Этейиңи тос дептир. Жок, колум менен салып бер дептир. Апасы баягы кепкир менен алып беренсе, колуң менен алып бер дептир. Эми жалгыз балдары да айткан сөз кылышат. Анан апасы менен ал эле мынтип колуна салайын десе, катта колун сыртынан кармап алыптыр. Апасынын колу күйүп кетиптир. Кой бер деп эки апасынан бакырып, эки бала эки колунан мынтип кармап алып. Колуң күйүп кетти дептир. Колуң күйсө айт, биздин атабыз ким эле, атабыз каяка кетти, эмне болгон айт дептир. Ай, кан оозуңа кан толгур, жин оозуңа жин толгур, кайсы жаман адам айтты экен? Акыры айтыптыр да. Эки аяланан башын кармап отуруп калыптыр. Жин оозуңа жин толсун, кан оозуңа кан толсун, жаш балдарга муну эмне айтты экен? Айт апа дептир. Эми айтпаса болбой калды балдарым. Силердин атаңар Көкөтай Мерген деген киши эле. Ошол ак дөөгү менен алышып, алымды көрсөтөм, көк дөө менен күрөшүп, күчүмдү көрсөтөм деп кеткен бойдон жок, дайым жок. Онда биз бияда отургандан көрө жоголуп кеткен атабызды издейли, атабызга барабыз, атабызды табабыз дептир эки бала. Жок, кабырга сөңөр али кат элек балдарым. Али жашсыңар дептир. Биз жаш эмеспиз, барабыз дептир. Биздин атабыздын жылкысы бар беле дептир. Бар эле, каякта? Төр жайлоодо дептир. Анан эки баланан кийин баары төр жайлоого бир ат минип алып барыш керек да. Аттан да гана барыптыр. Төр жайлоого чыгып караса, Көкөтай Мерген андай болгону менен өтө бай киши болгон экен. Анын жылкылары жайылып жүрөт дейт, малдары жайылып жүрөт, ошол жакта толтур экен. Анан кайсын алабыз деп аттарды тандап атса, бир бие тууган экен, баягы кулуну энесинин үстүнөн бияка секирип ойноп атты. Во дештир эки бала. Ошо кулунду мен алам дептир. Давай жарышабыз, келе жарышабыз дептир. Ким мурда жетсе, ошону колуп. Алтын көкөл менен бер көкөл экөө жарышып кеттир баягы кулунду алабыз деп. Чуркап бир маалда гер көкүлү кичинекей өтө катуу жакшы чуркайт экен, ал алдыга кетип баягы кулунга мурда эле жеттир. Бир маалда бир топтон кийин пышылдап, күшүлдөп, тердеп баягы алтын көкүл келатат дейт сөгүнүп. Жинди көкүл, эси жок көкүл, Алтай сеники эмес, Алтай меники, мен чоңмун, мен биринчи көргөнмүн десе. Гер көкүл күлөт экен, аке, сеники болуп, сен бир жака алып кетип каласың, же меники болуп, мен бир жака алып кетип калам. Тай экөөбүздүкү да, ала бер. Анан кийин баягы тайды тутуп турган экен гер көкүл илисе. Анан алып келип баягы мындай кылып неме кылыптыр. Жабуу жапса, мындай кичинекей тай жабуу жапса, жалпайган, туурасынан өсүп чоң тай болуп калыптыр. Анан жабуудан кийин ээр салса, эгиз ат болуптур, чоң ат болуп калыптыр. Оздурук салса, узун ат болуптур.
Дептир. Караса чоң, бийик, узун, чоң тимиле куштак болуп дептир багы. Анан маны агасы кер көкүл миниптир. Анан берке алтын көкүлөн ошол жерден аттанганын билишет алар. Эң жакшы тупараттан, күлүк аттан, күчтүү аттан бирөөсүн тандаган экөөнөн кийин жарышып сүйүнүп анан үйлөрүнө келиптир. Апа биз атабызга барабыз, атабызды табабыз дептир. Ошо кеттик эми. Болуптур, жакшы калгыла. Бирок атабыз кандай белги айтты эле, каяка барам деди эле, кантип кетем деди эле десе. Атаңар ойдуң жер келсе, ойо бастырып кетем. Ошол изимен карап барсын. Кырдың жер келсе, кыя бастырып кетем. Ошол изимен карап барсын деп кеткен дептир. Анан балдары ойдуң жерге барса, ойо бастырып кеткен из бар экен, ошол жакта дептир. Кырдың кырлуу жер келгенде барса, кыя бастырып кеткен аттын изи бар экен. Ошол изден карап анан барат экен. Жүрүп отуруп, анан баягы немеге төкөрлөргө жолугат экен бул экөөтүн. Эй төкөрлөр. Неме Акдөө менен Көкдөөнүн үйү каякта дептир. Биздикинде бир күн конок болуп кетсеңер айтабыз, болбосо айтпайбыз дептир. Үйгө конок болуп кеткиле дептир. Анан бартыр. Атталгыла дептир төкөрлөр. Анан багы төкөрлөр келип, багы экөөнүн сүрүнөн коркуп, аттарын алып, баягы байлап белдерин бошотуштур. Анан колдоруна суу куюп үйгө кириптир. Мыймандар мейман болуңуздар дептир. Булар күчтүү экен, күчү жок экен. Кел, сынайбыз дептир. Багы эки төөнү союп төкөрлөр. Эки төөнү бүтүн бышырып, бирин алтын көкүлгө, бирин кер көкүлдүн алдына коюптур. Анан экөө лапылдатып багын жеп киришиптир. Жеп атат. Бир маалда кер көкүл иниси бардыгын жеп бүтүптүр. Алтын көкүл жеп туруп, бирок бир санын жей албай калыптыр. Анан жейсиңби дептир. Анан жейм дептир. Алып келди. Агасынан ашкан төөнүн бир санын дагы жеп, сөөгүн чимип ыргытып, дагы барбы жокпу деп эки жагын мынтип карап коет экен кер көкүл. Аны карап турган төкөлөр айтты: булар батыр экен. Сынаптыр да, ал убакта адамдарды сынап турган уурубу, туурубу, баатырбы, коркокпу, устабы, таланттуубу, комузчу баардыгын сынчылары көп болгон илгери өткөн замандарда. Мына бул кыргыз элинде ушундай төкөрлөр дагы жөн эле төө кайтарбай сынчы кишилер экен да. Баатыр экен. Бирок дагы бир сынап көрөлү дептир. Алтын көкүл менен кер көкүл түнү жатканда баягы экөөнүн үстүнө эки тегирмен таштайса экен, кулатып алып үлкөн бастырып коюптур. Кер көкүл менен тээп жатса, мына колу кичине бирдеке тургандай экен. Бул эмне болду дептир да. Мынтип караса үстүндө неме турат? Тегирмен таш. Муну ким койду деп. Ким менин үстүмө тегирмен ташты алып келди? Тегирмен ташты алып ыргыткан экен. Баягы боз үйдү кошо томуланып кетет да. Боз үйдү кошо сүйрөп, малды үркүтүп сайга түшүп кеттир. Таш кулдуранып, боз үйдү кошо алып кетип барганда, уктап аткан малдар баары үркүп качып кетиптир. Караса, дейткен караса, баягы агасы кер көкүлчү. Кер көкүлдүн, алтын көкүлдүн үстүнө да бир тегирмен туруптур. Баягы тегирмен ташты ала албай, баягы агасы тумчугуп алда өлөйүн деп калган экен. Мен агамдын үстүнө ким неме ташты бастырды деп ташты алып туруп ыргыткан экен. Мынаяктагы төкөрлөрдүн боз үйлөрүн пачактап, андан аркы төөлөрдү үркүтүп, андан аркы сайдын ичине таш кумаланып түшүп кетти. Баягы немелердин жүрөгү түшүп калыптыр төкөрлөрдүн, эми бизди өлтүрүп койбосун. Төкөрлөр дептир. Алып келгиле дептир. Суусундукту алып келип еттен жеп, аттап келгиле дептир. Төкөрлөр чуркап барып анан кийин баягы немени аттарын даярдап алып келиптир. Анан кийин алтын көкүл менен кер көкүл каякта дөөлөрдүн үйү, Акдөөнүн үйү каякта, Көкдөөнүн үйү каякта деген мына жакта деп көрсөттүр. Экөөнү шуулдашып барса. Баягы дөөнүн апасы үйүндө баягы кара кыз менен отурган экен. Ит канкылдап үрүп калыптыр. Итимне үрүп атат. Чыкчы карачык, уйругун чатына кысып үрүп атабы, жок, уйругун чаңгарактатып үрүп атабы дептир. Кара кыз эшикке чыгып кайра келиптир. Эне, иттер уйругун чатына кыпчып, коркуп, бүзүрөп каңкышып үрүп атат дептир. Анда көпүрөнү көтөр берек өтпөсүн. Демек булар жөнөкөй багы эмес. Бул балдарын кегиче кирбей турсун үйгө дептир. Көпүрөдөн өтөйүн деп калганда, көпүрөнү көтөрүп койгон экен. Кер көкүл менен алтын көкүл баягы көпүрөдөн өтө албай калыптыр. Анан эмне кылалы дептир. Эмне кылабыз эми?
Бу суу өтө катуу ташкындап атат экен, одан ат төөдө көтөрбөйт экен да. Ошенткен да атка тил бүтүптүр. Көкөл. Алтын көкөл түшүп турсун. Алтын көкөл сенин атыңа минсин, сен мени мин. Анан талдан чоң таяк кес. Талдан. Ошону минтип мени аябай сабагын. Сабасаң жаңбырдай терин төгүлөт, торгойдо этим бөлүнөт. Жаным ачканда, жаным ооруганда. Сен мени минип туруп сайга сал, мен сайды жирип өтөм ошондо баягы кыйналганда. Мен тер дегенде, этим бөлүнгөндө. Мен сайга түшкөндө, агаң мына латты минсин дагы, бизди мен куйругум кармасын, сүйрөп барыңарды наркөзгө өткөрө алам дептир баягы. Тайчы баягы. Ээр салса эгез ат болгон, жабуу жапса жалпак ат болгон, оозурук салса узун ат болгон баягы. Тайчы ошондой. Чын эле баягы чоң бир талдан таяк жасап келип, баягы аябай сабаганда жаңбырдай тери төгүлүп туруп, торгойдо эти бөлүнүп ушинткенде. Мин дептир, мингенде баягы оргуштап агып аткан баягы бурулданып аккан баягы сууга кирип, сууну жирип баягы тай өтүп туруп, агасы дагы баягы аркасынан баягы аттын тайдын куйругун кармап, берки атты дагы агасы дагы баягы сайдан өтүп эле баягы эменин үйүнө кирип барыптыр. Кемпирдин үйүнө кирип барыптыр. Кемпир кирип барганда баягы кемпир неме кылыптыр да. Баягы экөөнчү ана ушундай кармап туруп, көчүгүнө басып өлтүрөйүн дегенде баягы немелер кемпирди бир кармаптыр эле жалпайып жерге урганда. Ошол жерден эле көзү эки чанагынан чыгып, тил оозунан чыгып, кемпир ошол жерде өлүптүр. Кара кыздын жүрөгү түшүп калыптыр, ай деп чыңырып, кемпирди өлтүрүп өлүгүн таштаптыр. Атасын өлтүргөн да баягы. Анан кийин бuyakta эмне бар дептир. Бuyakta кулдар, күңдөр бар дептир баягы. Кара кыз көрсөт дептир. Кирсе, кулдар менен күңдөрдү мынандай дуалдарга мыктан кагып, кулагынан илип коюптур да мындай. Бүт барын. Булар эмне кулагынан илип турат десе, дөөлөр мергенчиликке кетерде, булар баягы сүттүн бетиндеги майды жеп коет, каймагын сыдырып жеп коет да, бул тамак ашты уурдап жеп коет. Биз келгиче асылып турсун деп, баягы кулактарынан мыктан неме кылып, дуалга бөт барын кагып илип коюптур да, кулдар, күңдөр баары кулагынан асылып турат экен. Деп баардыгын баягы мыктарын сууруп, кулдар, күңдөрдү чыгарып, ак дөө менен көк дөөнүн кийим турган баягы кампасын алып кирип, кийим кеченен кийгизип, алтын турган жеринен көтөрүшчү шагындагы алтын күмүштөрүнөн берип, анан ак дөө менен көк дөөнүн аттарынан, малдарынан каалашыңарча бөлүп алып кеткиле деп, кулдарга азаттык берип, анан аларды көпүрөдөн салып кетириптир дагы. Анан ак дөө менен көк дөөнү күтүп калышат экен, бир маалда анан ак дөө менен көк дөө келет экен. Баягылар анан айтат экен. Ак дөө менен көк дөө келет экен, бир маалда ак дөөнүн колунда неме бар экен. Бүркүтү кондуруп калган. Бүркүтү как деп камчылап калат экен. Камчыбас менин бүркүтүм. Сен мынча камчыйсың, кол жого түшөт окшойсуң. Бир коркунуч бирдеке болуп атат дейт экен. Тайганы канкылдайт экен. Тайган канкылдаганда камчылабайт элең менин тайганым, сен эмне камчылап калгансың, ол жого түшөт окшойсуң деп дөө бирдекеден шек санап калат экен. Мына ушул жерге келгенде биздин жомоктун эң кызык жерине келдик. Ушул жерге келгенде бизге бөлүнгөн убакыттар түгөндү. Эмки жолугушууда ушул жерден алтын көкүл, кер көкүл жана дөөлөрдүн мындан кийинки күрөшүн эмки жолугушууда айтайлы. Азырынча сак саламатта болгула.